Kurama komandası elemi Rossiyanın 19 yaşqa чейинки kurama komandasının başkı maşqtırıcısı Şıqırık жаңырып bitdi işte. Başta aldık biz bolsa men. Bu bolsa İslam Turatbekov, İslam tepti. Shikovtsov elemi ikinchisin Timofey Seleznев tepkenler. Hazır qanday soqqu gol. Mına gördüңүздөр mü? Toptu жерге düşürбөй tep, алыскы бурушка кадап кетти. Чыныгы сокку деп ушунайсыз болот. Эң кооз голдордун бири. Ары кетти, эми сокку Амир Азат иштери. Бирок арасында 2006-2007-лер дагы бар. Карасаңыздар, ушул жерден да топ. Андан сырткары Тимофей Селезнев алда куаттуу сокку, бирок Селезнев бери кетти. Гол! Карасаңыздар, гол. Карасаңыздар, ушунчалык куаттуу сокку. Мухаммед Муса Эралиев пенальтини ишке ачырды, гол. Ошентип кыргыз айтылдан карасаңыздар, бир сыйра дарбазачынын позициясын карап туруп, ошол эле учурда Андрей Марков азыр сокку узатуучу позицияга чыкты эле. Амир Азатов өзүнүн жумушун идеалдуу аткан. Күйөрмандарга ыңгайсыздык жаралып атат болушу керек. Азыр жакшы жана Батырхан Жумадилов. Ушул жарыкка чагылышып аткан сыяктуу. Азыр топту кайтарды, дарбаза бош жана тирөөчкө тийди. Амир Азатов менен Мухаммед Муса топту тепти жана азыр сокку узатса болот. Жок, андай эмес, кайрадан Ышкырык. Кайрадан Ышкырык ар бир оюндан кийин абал өзгөрүшү керек дегенче гол эмес. Гол эмес. Биздин оюнчуларга либералдуураак болуп жаткан болушу мүмкүн. Бирок азыр кандай оор топту кайтарын. Ушундай аралыктан да таамай пас берем деген ой болду эле. Чалланат жана фол. Нурсултан Салымбеков тепти, гол! 2-2. Нурсултан Салымбек өтө кубаттуу сокку көрүңүздөр. Жер аркылуу бул жерде сүрмө топту аралап барып ушинтип дарбаза торунан орун алды. Карасаңыздар, башка өлкөнүн улуттук курама командаларынын оюнчулары, дүйнө чемпионатында ойногон оюнчулар жүрөт дегенде Батырхан Жумадилов дагы бир голду жаратты. Жумадилов биринчи болду. Ага чейин мына биринчи сокку Мухаммед Муса Эралиевден дарбазачы кайтарган учурда Батырхан Жумадилов үчүнчү голду киргизди. Керемет. Трибунадагы күйөрмандардын кубанычында чек жок. Ал эми Батырхан Жумадилов дал ошондой маанайды тартуулап берип олтурат. Ошол эле мына 9-чу номер Россия курама командасында кубаттуу соккуларды ишке ашуучу оюнчулар көп. Азыр болсо Шамил Сейфуллаев кудей бул. Шамил Сейфуллаев жана аны тепкен тобун кайтарды эле. Болбой эле гол киргизип кетишти. Коргоочулар токтоп калды. Чындыгында кайтарып берди, мына көрдүңүздөр. Негизинен Азирет Жунушалиев ушул жерде өзүнүн жумушун негизинен жакшы аткарган болчу. Анткени мына Амир Азатов өзү бул жакта жайгашып жатат. Жана гол! Ислам Туратбеков мына колу менен биз ички тарабына топту тээп туруп киргизип атат. Мына көрдүңүздөрбү? Чыныгы талант бул Ислам Туратбеков. Бул турнирдеги алгачкы мындай ичинде абадан ыргытып берсе 1 секунда 2 секунда кетти. Үчүнчүсү ошентип убакыт соңуна чыкты. Соңуна чыгып биздин курама команда 4-3 эсебинде